Арабаңыздар кыргыз элим. Илгери жоонун канына вазири, каным. Кыргызды кырып жогото албайсың. Кыргызың тоодон чыккан өрт сымал. Бир жерин бассаң, экинчи жеринен түтүн чыга берет. Бул элди тып-тыйпыл кылгың келсе, анын колтугунда куу жыгач комузу бар. Ошону жок кылсаң, кыргыз өзүнөн өзү ыдырап отуруп жок болуп кетет, деп кеңеш берген экен. Комуздун ыргагы кыргыздын канына терең сиңип, ажырагыс болуп бүткөн. Бул аспап бизди эл катары, улут катары тастап турчу тилибизден кийинки эле мезиркабыз деп айтсак ашыктык болбос. Комуздун кылдарында көчмөн кыргыздын руху, маданияты, жашоо философиясы бирдей камтылып, уккандын кулагын, көргөндүн көзүн камдырат. Комузду жөн адам чертпей, кут дарыган, деринде бар өнөрпоздор гана кол ойното алышат. Ал эми комуздун чыгып келишине ар кандай уламыштар бар. Келиңиздер, ошолордун бирөөсүн сиздер менен бөлүшүп кетейин. Илгери, тоо койнундагы Тунук көлдүн жээгинде териси аппак каардай, кабак аткан таңдай, сымбаты арчанын кулаачындай, үнү шыңгыр жылаажындай укмуш сулуу кыз жашаптыр. Күндөрдүн биринде жаш мергенчи көл жээктеп, аң улап жүрүп, сулууга көзү түшүп, көрөрү менен ашык болуп калат. Ашыктыктан айласын жоготкон ашык кызга үйлөнгүсү келип, бирок сүйүүсүн суй кайган сулуусуна кантип билдирүүнүн жолун таппай аргасы кетет. Сүйүүнүн сызында кусадан көкүрөк өрттөнгөн жаш мергенчи тоо борундагы булактын боюнда көзүн көлдөп отуруп, кереметтүү добуштарды угат. Башын көтөрүп караса, жогоруда өрүктүн бутактарына жипке окшогон бир нерсе керилип турган экен. Шамал үйлөгөн сайын ошондон баягы мукам добуш ар кандай кайрык менен куулжуп жатыптыр. Алгач бутакта керилген эмне экенин жакшы билбей, жипко деп ойлойт. Жакындап барып, эчкинин кургап калган ичегиси экенин көрөт. Сыягы жырткыч айбан олжосун ушул жерден жара жеп, жегенден калганы бутакка иленген боюнча кургап калса керек. Бул сырдуу кайрыктан таасирленген мергенчи өрүктүн бутагын кыйып алып, аны көздүн жашындай кылып чаап, жасап, ичегиден кылып тартып, сүйүктүсүнө сүйүүсүн обон кылып төгүп берет. Мергенчи черткен күйгү арбалган сулуу ага турмушка чыгат. Бул табигаттын адамга дилин төгүзүү үчүн берген алгачкы аспабы болуп, ал комуз деп аталып калат. Улуу акын Алыкул Осмонов комузга арнап төмөдөгүдөй саптарды жазган. 3 буроо, жалгыз тек, 3 кыл комуз. Чертилбейт, күйгө келбейт, чебери колсуз. Оп оңой, көргөн көзгө жөп-жөнөкөй. Бирок да өнөрү бар, айтып болгус. Кылымдан кылым санап көксөй, жыргалдуу биздин ушул күндү көздөй. Бул комуз көп сууларды кечип келген, эли да комузундай жөп-жөнөкөй. Ал эми сиз кандай уламыштарды билесиз? Комментарийде жазыңыз жана бул видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар. Дайым эстейли, кыргыз руху комуздун кылдарында. Алга илим.